Азыр көпчүлүк убакта айланаңызда жүргөн адамдар же жанаша отурган кесиптешиңизден баштап кичинекей бөбөктөргө чейин башым ооруп жатат деп маңдайын кармап калган учурлар көп. Баш оорунун түрлөрү арбын. Бүгүн биз кичинекей балдардын, ошондой эле чоң кишилердин деле травмадан кийинки баш оорусу тууралуу жогорку категориядагы врачтарга кайрылдык. Мына кийинки убактарда динамикасын мына отчетный данныйларын карап көрсөм, булар жылдан жылга ушундай неврологический оорулар менен ооруган балдардын саны көбөйүп атканы көрүнүп турат да. Эми азыр биздин жана 3 жашка чейинки отделенияга 1 айга чейин очет. Себептери мына биздин медицинский тил менен айтканда 3 жашка чейинкилердики энцефалопатия деп коебуз да. Энцефалопатия менен биз ушу балдардын арасында 50-60% менен түшөт да. Анын ичинде бул ошо энцефалопатиянын негизги себеби эле бул эненин ден соолугу менен байланышканда. Ошол кош бойлуу учурунда анын бир денесинде же аз кандуулук бар, болочок энеде, же болбосо эмнегедир ал ошо инфекциялык оорулар менен ушу 3 айлык биринчи 3 айлык учурунда ооруп калган себептери биринчи орунду ээлейт да. Баш ооруну шалаакылыктан же ден соолугубузга болгон кайдыгерликтен улам өзүбүзгө өзүбүз тилеп алабыз. Заман илимий техникалык жактан өнүгүп бараткан сайын уюлдук телефонго алаксып же наушник менен көп убактыбызды өткөргөндүктөн ар кандай кырсыктардын да жаралышына себептер келип чыгат. Бул бала Нарын областынан келип түшкөн. Ат тээп, мээси катуу чайкалып, кулагы кесилип кеткен. Эң көп азыр ошо балдардын арасында автоунаадан жаракат алгандар көбөйүп атат. Анткени баягы техника көбөйүп, урбанизация болуп, ошо элдин жашоосу бир жагына жакшы жагына жылгандан кийин азыр балдардын баары көбүнчө мына өспүрүмдөр көчөдө кетип баратканда көп мезгилде ошо өздөрү баягы азыркы чыккан уюлдук телефон кулагына салып алып музыка угушат, анан көрүнгөн жерден жүгүрүп чыгып машинаны этип бара албай көп ушинтип уруп калып атат да. Бул ар бир адам мисалы үчүн өзүн кандай сыйласа, элди да ошондой сыйлап, ошол травмадан качса болот да, мындай оолактапчы. Эгерде башыңыз ооруса, дароо эле антибиотиктерди ичип, өз алдынча дарыланууга шашылбаңыз. Анткени бул дары бир жериңизге пайда болсо, экинчи жериңизге зыян келтирет. Аптекага барса, аптекадан мынау дарыны ичсе болот деп коюп эле, алар өздөрүн дарылай беришет. Ошол себептен бул балдар эгер травмалана турган болсо, шыр эле келип жатыш керек больницага, ооруканага. Ооруканадан тышкары бул балдарды жанагы күнүмдүк үй бүлөлүк баягы бейтапканалар бар, ошол жерлерде карап, биринчи невропатолог менен хирург караш керек. Травматолог болсо травматолог карап, анан ошол кийинки мекемеге жөнөтүш керек. Баш оорунун себептери ар кандай болушу мүмкүн. Жумушта кечке компьютерде отургандан, даалы уюп остеохондроз пайда болот. Мындан тышкары аз кыймылдагандан, ошондой эле биз сөз кылган травмадан да баш оору пайда болот. Кимдики сидячая работа болсо, отуруп иштеген, жумушта иштегендер болсо, рекомендуется 15 минут сайын туруп, приседание кылып, упражнение кылып кайра иштегенге. Анткени канды жүгүртүп туруш керек. Моюн аркылуу мээге бараткан кан тамырлар када күч келе баштайт. Анткени жанындагы суставдар мындай дөңкөйүп, шишип калат, көп кыймылдабай отуруп. Анан кийин ошо позвоночный артерия деген бар. Ошо боюн омурткаларынын арасынан өтүп, мээге алып бара турган. Ошол кысылып калат кээде. Ошону кыса башташат акырындан, нервтерди кыза баштайт, анан оорутуп баштайт. Анан мээге кан жакшы поступать этпей калат дагы. Ал дагы причина болот да, ал дагы себеп болот. Аны дагы көрүш керек. Анан кийин, конечно, айтылган эмеспи, движение — это жизнь деп.